Саламатсыздарбы, ардактуу биздин Жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан улуу устатыбыз новатор мугалим, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун устаттык өнөрү китебинен болуучу сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз класста, сабакта жагымдуу моралдык психологиялык климат түзүү жөнүндө болмокчу. Ардактуу кесиптештер, ар бир сабагыбызды баштаардан мурун окуучулардын көңүлүн өзүбүзгө буруп, аларга жагымдуу маанай тартуулоого аракет кылабыз. Ал эми бул жаатта биздин улуу устатыбыз эмнелерди баса белгилеген, дал ушул видеодон тааныша аласыздар. Класстагы жагымдуу моралдык психологиялык климат окуучулардын жакшы билим, тарбия алуусунун, ар тараптуу өсүүсүнүн, өзүн сабакта, сабактан тышкары эркин, ыңгайлуу сезүүсүнүн зарыл шарты. Ошондой эле ал мугалимдин да сабакты сапаттуу өтүп, ар бир сабактын, тарбиялык иш-чаралардын ийгиликтүү ишке ашырылышына чоң жардам берет. Жакшы моралдык психологиялык климат болгондо окуучу мектепке, класска тартылып, ынтызарланып келет жана эч качан билим, тарбиядан тажабайт. Окуучулардын арасында өз ара түшүнүү, жакшы каалоо үстөмдүк кылат. Ошол себептүү класс жетекчинин өз классындагы башкы милдеттеринин бири окуучулары менен биргеликте класста жагымдуу моралдык психологиялык климат орнотуу жана аны ар дайым өркүндөтүп сактоо болуп эсептелинет. Класста моралдык психологиялык климат орнотуу үчүн төмөнкү иш-чаралар сунуш кылынат. Эң биринчи, атайын педагогикалык, психологиялык адабияттарды үйрөнүү жана практикада чыгармачылык менен пайдалануу. Экинчи, класстагы моралдык психологиялык климатты анализдеп үйрөнүү. Үчүнчү, окуучулардын пикирин үйрөнүү, коллективдүү, группалык, индивидуалдуу. Төртүнчү, балдардын жана кыздардын пикирин өзүнчө үйрөнүү. Бешинчи, алдыңкы, орто, жетишпеген окуучулардын пикирин өзүнчө үйрөнүү. Алтынчы, класстагы лидерлердин пикирин үйрөнүү. Жетинчи, аңгеме, анкета, сүйлөшүү, күзөтүү негизинде үйрөтүлгөн абалдан корутунду чыгарып, тарбиялык таасир кылууну пландаштыруу, аны ишке ашырууга окуучуларды тартуу. Сегизинчи, ыркы келишпестик, конфликт, араздашуу, бөлүп жаруу, басынтыруу жана башка терс көрүнүштөрдүн түпкү себебин жана себепчилерин изилдеп билүү, алдын алуу жана оң багытка буруу, контролдоо, сактоо. Тогузунчу, айрыкча класска, моралдык психологиялык климатка терс таасир тийгизүүчү окуучуларды аныктап, алар менен системалуу иш алып баруу. Онунчу, класстагы окуучулардын баарыны бир же бир нече чоң максат менен бириктирип, бирдиктүү, ынтымактуу иш-аракетке тартуу. 11. Ар бир иш-аракеттин жыйынтыгын чыгарып, бардыгынын жана ар биринин кошкон үлүшүн белгилөө, сыйлоо. 12. Жасалмалуулукка жол бербөө. 13. Ар бири бардыгынын ийгилиги менен, бардыгы ар биринин ийгилиги менен сыймыктана турган даражага жетишүү. 14. Ар биринин өзүнчө артыкчылыгы, кайталангыс өзгөчөлүгүн көрө билүүгө жана баалоого үйрөтүү, ошого жетишүү. 15. Класста билим, изденүү, адамгерчилик, акыйкат, жакшы каалоо үстөмдүк кылуусуна жетишүү. 16. Ар бир окуучу өзүнүн комфорттуу сезүүсүнө жетишүү, материалдык, моралдык, психологиялык жактан түшүнүү менен мамиле кылуу. Кымбаттуу кесиптештер, окуучуну эркин коюудан эч коркпоңуз. Эч бир окуучу эркелеп башыңызга чыкпайт. Адам жакшы көргөн адамын капа кылыштан өзүн этияттайт. Андыктан эң алгач окуучуларды сүйүңүз, алардын жан дүйнөсүнө кириңиз. Мугалим мамиле куруунун устаты экендигин унутпаңыз. Түшүктүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын жана ошондой эле ар бириңиздерге алган билимиңиздер жугумдуу болсун демекчимин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.